ушул тракторлар сатып алган кардарлар кандай иштетип атат? Биз ошол максат менен Кыргызстанды бир айланып келели деп атабыз да. Биздин сапарыбыз бүгүн Ысык-Көл облусуна болот. Нарынга барабыз. Өзүбүз 3 кызматты аткарабыз, сокосу бар. 1 жыл болуп калды ошо тракторду алгандан бери. Бирок бул күчтүүрөөк трактор экен. Биз быйыл байкадык да ушуну. Анан күчтүүлүк жагы сөз жок да мындай. Мекендештер, дагы кезектеги Farmlet аттуу трактордун ээсине келдик. Биз эми Чүй облусуна Токмок шаарындабыз. Азыр кайсы айыл экенин ээси өзү айтып берет. Аксакал менен бир таанышып, анан кийин биздин эл менен учурашып коңуз, анан кийин сөз. Саламатсыздарбы? Биз Чүй облусунун Чүй районундагы Омур жылкы айыл өкмөтүнүн прогресс айылынын тургундары болобуз. Анан бул тракторду РСК банк аркылуу алдык эле. Бизге унады, жакты. Ошон үчүн ушул тракторго көңүлүбүз түшүп алып иштетип атабыз. Балдарга рахмат, балдар иштетип атат. Өзүңүздүн атыңызды айтып кетиңиз. Атым Суранбаев Таштанбек. Ушул прогресс айылынын тургуну болом. Ушул туулуп өскөм. Механизатор катары дыйканчылык менен канча жылдан бери алек болуп атасыз? Эми союз турагандан бери эле ушул механизатор айыл чарба трактор техникалар менен кармашууга туура келди. Ошонун негизинде мындан бөлөк тракторлорду эле айдап келдик. Анан бул трактор келгени РСК банк аркылуу бизге ушул шарты туура келип, ошонун негизинде ушул тракторду жактырып алып калдык. РСК банк менен кандай шарттар менен алды? Эгер сыр болбосо, кандай алдыңыздар? 7 жылга 6% менен алдык. Канча болду? Канча болуп калды иштеп алганыңызга? Жарым жылдан ашты. 6 ай иштеп атабыз. Чөп чабып атабыз, сускучу менен иштетип атабыз, бок чачып атабыз. Пресс иштетип атабыз. Көп эле жумушка мына сокосу менен турат. Муну эми жер айдоого даярданып, күздүк жер айдоо башталды, ошону айдап баштадык. Азыр сентябрдын аягы болуп калды, күздүк жумуштар башталды. Күздүк себүүлөргө даярдык менен жүрүп, бошогон талааларды айдап элге жардам болуп кызматыбызды көрсөтүп атабыз. Анан техникалык жагынан болсо, балдардан сурасаңар айдап аткан балдар айтып берет. Техникалык жагын сурайбыз азыр, урматтуу көрүүчүлөр. Аксакал, мына ушул тракторду Farmlet. Муну жанагы немис технологиясы менен жасалган, Кытайда чогултулган деп айтылат да. Азыр көптөгөн техникалар эл деле билип калды. Техниканы Кытайдан чогултуп калышкан. Жумуш арзан, анан берки жагы арзан болуп, технологияда өнүгүп атпайбы, анан ушул Deutschfahr деп немецкий технология менен жасалып тур. Ушул жарым жылдын ичинде бир канчалык өзүн немис деп айтса болот? Көрсөтүп атабы, немис деп атка татыктуу ушундай. Азырынча эч деле эмеси жок, татыктуу деп айта алам. Айта аласыз, Жакшы. Өзүнүн сапаты, жүргөн турганы, иштеген иши, жүргөнү эч мындай айдаган кишиге да кыйынчылык туудурбайт экен. Ошончу бар экен, бир жакшы жери ошо жеңил иштегенге. Жеңил иштейт, Жеңил иштейт. Мурунку тракторлорго караганда эми сиз Союздан бери иштеп калган. Бир топ жеңилдик бар экен. Ошонун негизинде иштетип атабыз. Союздан бери сиз эмне деген техника иштеттиңиз, кадимкидей эле билинет да. Ооба. Заманбап сельхозтехниканын иши, Жанагы эмеге кайрылгым келип атат. РСК элдик банк болуп калбады азырчы. Ооба. Ошолдо жанагы 6% менен 7 жылга деп бөлүп,
Ай сайын төлөсүңөрбү же кандай төлөп атасыңар? Квартал сайын төлөгөнгө. Ошол жеңилдетилген шарт деп коет да, жеңилдетилип атабы? Сиздерге ыңгайлуу болуп атабы? Ыңгайлуу, ошол бизге туура болуп атат. Себептен бир эле күртөлөй албагандан кийин ченеп четинен төлөй берген, бул ыңгайлуу шарт экен. Ыңгайлуу, Ушуга өкмөтүбүзгө рахмат айтсак болот. Мындай баягы кыйынчылыктар жаралган жокпу? Мисалы үчүн кээ бирлер айтат, залогду ушул эле трактор деле коюп койгонбуз деп. Силер деле ошондой эле алдыңыз да, Ооба, ооба. Тракторду өзүнүз залог коюп койсо болот, Болот. Ошол менен алдык. Ушул Токмокто, Прогресс айылында кандай өсүмдүктөрдү көбүнчө өстүрөсүздөр? Бул жерде өсүмдүктүн баары эле айдалат. Не баары эле? Баары эле жүгөрүсү бар, кызылчасы бар, буурчагы бар. Буудай бар, арпа, бүт, беде. Мөмө да бар. Беде, бүт, мөмө жемиштеринен бери помидор, көксак, ошо баары эле айдалат. Сиздерде ошондо кандай шаймандар? Мынакей азыр карап турсаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, ар жакта перевертуш сoko турат, анан күн турат да, баягы калак деп коебуз жалпак тил менен. Анан дагы кандай шаймандарды алып иштетесиңер үстүнө кошосуңар? Буга пресс бар. Пресс подборщик дагы. Навозда брасветли бар. Кырк чачкан бар. Чачабыз. Анан удобрение чачкан рум бар. Дар чачкан, Ооба, дар чачкан, жер семчкеди сатканга. Дагы эмне бар? Керектүү шамандардын баары эле бар. Керектүү ушу тракторго керектүү. Эрте жаздан баштап кечки күзгө чейин кызмат алып айыл чарбага иштеткен дары чачкычы бар. Печетет тигүүсүп аткан ошолорго иштеткен болот. Аксакал, сизге рахмат. Ушул азыр биякта иштеткен техник өзү механизаторго кайрылалы. Сизге берген маалыматыңызга рахмат. Рахмат. Ушул Прогресс айылы өнүгө берсин. Айыл чарба биздин дегеле Кыргызстанда айткандар келсин. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Мынакей бияктан деген салондо сидениясы удобный, жаман. Отурганга дагы эмнесин айтайын. Бияктан пресс кошкондо, пресс коштук. Бияктан эмези да кошуп өчүргөнү 540 000 ичинде кнопкалар бардыгы. Баары ыңгайлуу. Управлениясы оңой, Управлениясы оңой. Мурунку эски тракторлердей эмес, аябай эле жеңил. Бияк болсо кундуку жойстик. Дагы эмнесин айтабыз? Руль ары бери жындырса болобу? Руль аябай эле жеңил от алгандан кийин. Азыр эми өчүп турат да. Ушу кабинанын кенендиги жакшы аябай. Кондёру иштейт, кондёру менен сон жайы менен айдадык биз. Кондёру сон Агротрек өзү шумоизоляция жасап берет. Жасап берген. Жакшы. Аябай тынч, эшигин жапсаң эчтеке кылбайт почти. Жакшы буюрса. Терезелерин тонировка кылгансыңарбы? Тонировка кылганбыз. Бул эмне үчүн, эмне максат менен кылдыңар? Бул эми жайында бул айнек көп болгону менен аябай ызыйт экен да. Ошого күнгө карап эле тонировка кылып алганбыз. Жакшы буюрса. Эч кемчилиги жок, минусу жок. Иштегенде чарчабай иштейсиң. Иштегенде чарчабайсың такыр. Мурункудай чарчабайсың да, буга отуруп, бул комфорт кадимкидей эле. Эң башкысы биякта 2 цилиндр турат тракторде. Биякта шаймандары, тетиктери баардыгы калың болуп, жакшы болуп жасалыптыр да. Эмнесин айтабыз? Распред артында эң ыңгайлуу. 2 цилиндрден, цилиндрдин грузоподъемностары 4 тоннанын тегереги да, 4 тоннадан өйдө көтөрөт. Плавающий да. Плавающий бар, базат. Жакшы. Биягынын баары жакшы. Шаймандардын баарына татыктуу. Татыктуу, жакшы. Бул жерде перевертуш сoko турат. Ошо сoko боюнча дагы маалымат берип кетпесиңер. Эмнеге перевертуш менен иштеп атасыңар? Эми азыр бул каяктыкы? Азыр бул элдин баары эле уже перевертушка өтүп калбадыбы? Азыр баары эле буга өтүп эле, буну менен көп айдап калдык. Бул аябай ыңгайлуу, жерди да түздөйт. Буну биз ошо тракторду алгандан кийин эле алганбыз. Буюрса жакшы иштеп атат, 4 корпусту эч кыйналбай сүйрөйт. Жана айтып аткан ошол
7-8 гектар күнүнө ушу менен айдап аткан. Ооба, ушу менен айдап атабыз. Бул каяктык болуп Бул Европа, немецкий. Немецкий, Немецкий соко бул да. Сплавтар күчтүү болуп да немистер. Бунун эмелери да жакшы экен ошо соко. Ошо карап издеп жүрүп алганбыз. Жакшы. Зарылбек мырза, ушул трактор боюнча сиз механизатор катары бир канча топ 3 деп коет, топ 2 болсо деле болор эт. Кандай каталарды кетиришет көп механизаторлор? Ошону айтып койсоңор, анан кийин ошолорду каталарды кетирбеш үчүн эмне кылыш керек? Эми катага кетирбеш үчүн момундай соко менен жүргөндө акырын айдаш керек. Мисалы артына нагрузка, центральный винтке нагрузка болушу мүмкүн. Жулунушу мүмкүн, мисалы. Ошол минус ошол эле. Акырыраак абайлап аярып мамиле кылыш керек. Арыктардан акырын өтүп эле, ошентип эле өтпөсө. Урматтуу көрүүчү, биз жыйынтык чыгаралы. Жакшы маалымат болду деп ойлойм. Биз дагы Кыргызстанды кыдырып, көлдүн арынды кыдырып келдик. Мына Чүйгө келдик, эми дагы башка региондорго барабыз. Механизаторлорго, бизди көрүп аткандарга бир гана магазинде супсу болуп жылтырап турганын көрсөтпөстөн, ушу механизаторлордон сурап, кандай иштеп атат, ушунун баары маалымат керек да. Биз өнүгүш үчүн бизге маалымат топтошубуз керек да. Ошон үчүн ошол максат менен иштеп жүрөбүз. Эми Залбек мырза, бир жыйынтыктоочу бир суроо болсун. Жанагы Агротрек компаниясы гарантиясында жүрбөйсүз басыңарбы? Азыр ошол боюнча канчалык ошол татыктуу болуп атат, мисалы үчүн эмне дей аласыз ошол боюнча? Запчастьтар. Агротрек Бияқта карап, сервисный обслуживаниясы бар. Ошол жагы жакшыраак. Мисалы биздики 6 айдан бери эч нерсе боло элек. Мисалы бузула турган болсо, алардын гарантиясы менен келип жасап оңдоп беришет да. Эң башкысы мен айтышым, ушул трактор алып атканда гарантиясын карагыла, сервисный обслуживаниясы карагыла, анан запчасти толугу менен болсун да. Запчасть жетпей, анан талаада иштеп аткан, токтоп калып, бузулуп калып, ошо менен Кытайдан бери келгиче дагы кандай келет дагы Кудай билет да. Ошондуктан ошонусун сөзсүз түрдө карагыла деп сунуштап кетели. Мейли, урматтуу көрүүчүлөр, биздин каналга катталып, лайктарыңарды басып тургула. Биз эскерте кетели, биздин дагы бир дөмөрчүбүз бар, Агростайл компаниясы. Агростайл компаниясы дары-дармек, жер семирткичтерди сатышат. Көп жылдан бери, 15 жылдан бери дыйкандардын ишенимдүү өнөктөшү болуп эсептелинет. Ошон үчүн Агростайл компаниясынын телефондорун да калтырып коем. Биз болсо Токмоктун дагы башка айылдарына сапар тарталы. Сиздерге рахмат чоң. Макул. Бул трактор эң биринчиден барды проходимость жакшы көрүнүп турат, айнек. Бул кытайский сокону алдык. Кытайский соко. Тракторлор менен айдагачакты муну менен 1 гектар жерди салмагы боюнча 7 тонна өзү. Суу чачкычтары жок болчу тиги кызыл тракторда. Мында уже бул жаңыраак 25. Мында бүт жаңы ушунусу менен келди. Креслолор бүт мынакей, бүт иштейт. Биякта өзүңөрдүн весиңерге коюп аласыңар, кандай кылсаңар. Комфорт жагы жакшы. Эми Кудай буйрса актачудай болуп атат. Былтыр кызыл тракторду алганбыз, кызылды. Бизге мисалы үчүн алып келип берип атышат жакшы. Ушул фирма, башка фирмаларды билбейм, бирок Фармелиттин эмеси Расулбеклер, Расулдар алып келип берип атышат. Кара өңдүү деле бир өзүнчө бир мындай брутальный көрүнөт. Мына бул почти 1 жылга чукулдап бартат. Эч кандай эмеси деле жок, мына май сай чыккан жери деле жок.